Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар. Бүгүнкү аргасыздан болуп аткан кайрылуу бул эч кимге эмес. Мүмкүн бул кайрылуу ар бир адамдын жан дүйнөсүнө, ар бир адамдын жүрөгүнө. Мен 2-3 күндөн бери кайра ушул Оренбург областында Россия-Казакстан чегарасынын алдында калган Бузулукта же Соль Илецкийде калып калган кыргыз боордошторума жооп берүү иретинде кайрылууга мажбур болуп атам. Билесиздерби, өткөндө Казак Республикасынын туңгуч президентине кайрылганда бул маселе Кудайга шүгүр, дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Казакстан тарабынан жакшы чечилди эле. Дагы бир жолу рахмат айтам. Дагы кайрылып атасыздар, бир кайрылып көрсөңүз дегендей болуп. Билесиздерби, эл аралык мамиледе кандайдыр бир стандарттар бар. Биз ошол стандарттарга баш ийишибиз керек. Баягы бейинсапка кашык салсаң 5 алат дегендей болуп, кайра кайрылуу менимче туура эмес болуп калат. Мени өкүндүргөн ал жагдай эмес, өкүндүргөнү кыргыз бийлигинин жагдайы. Кечээ жогорку кеңеште жаңы өкмөттү курадык деп аябагандай каттуу кубанычка батышып тарап кетишти. Ушунча мезгилден бери жогорку кеңеште бир эл үчүн күйөбүз деген партиянын же депутаттын ушул маселени көтөрбөгөндүгү абдан катуу таң калтырды. Мен ойлогонмун, мүмкүн соңку күнү көтөрүп Тышкы иштер министрлигине, өзгөчө кырдаалдар министрлигине, тийиштүү министрлик ведомстволорго тийиштүү тапшырмаларды берип, жок дегенде токтом кабыл алат го деген ишенимим бар эле. Анан ошол жыйынга өлкө башчысы катышат дегенде, мүмкүн бул сөз, бул маселе Жээнбековдун оозунан чыгат го деген да үмүтүм бар эле. Бирок тилекке каршы андай сөз чыккан жок. Биз өткөндө кайрылсак айтпады беле. Биз чечтик аны деп. Мына 1 айга жакындап баратат. Эмне тоскоол болуп атат? Кантип уктап атасыңар? Кантип ушул маселени көрбөй атасыздар? Эмнеге ошол жерде сыздап аткан энелердин, сыздап аткан жаш жигиттердин, балдардын үнүн укпай атасыздар? Мен аргасыздан чыгып атам. Мен муну менен кыргыз бийлигине кайрылып аткан жокмун. Кыргызстандын элине да кайрылып аткан жокмун. Мен туңгуюкка кайрылып атам. Мен билбейм, түшүнбөйм, кандай деп жооп беришимди билбей калдым. Эмне деп жооп беришим керек? Мына ошол жерде ээн талай эрмечөлдө калган менин боордошторум. Кантип жооп беришим керек? Абдан катуу кыйналып атам. Жанагы жаны ооруп аткан бала жалдырап дайым энесин карайт. Энесинин колунан эч нерсе келбейт. Эмне кыларын билбей, күйпөлөктөп ары бери баягы чөлдө калганда Исмаил алейхисаламга суу таппай, ары бери чуркаган Хажар эненин образын жараткандай болуп атам мен. Сафага бир чуркайсың, Марвага бир чуркайсың, эч ким көрүнбөйт, эч нерсе табылбайт. Аллахтын гана жардамын күткөн абалда отуруп калып атам. Кудай күч кубат берсин. Башка аргабыз жок. Үмүт кылар бийлигибиз жок. Үмүт кылар жетекчилерибиз жок. Бир гана кайрыларым, Аллах мээримин төккөн болсун. Ар кандай жамандыктардан сактап турган болсун. Көкүрөгүбүзгө сабырдуулук берген болсун. Күнүбүздү эч качан эч кимдин колуна калтырбасын. Өзү гана коргосун, өзү гана сактасын. Себеп мен 2 ооз сөз менен кыргыз президентине, кыргыз өкмөтүнө кайрылганга да ыраа көрбөй турам. Кайран силерге айткан сөз, кайран силерге корогон убакыт, кайран гана силерге кор болгон эл. Силерге арткан үмүт, силерге жүктөлгөн жүк, бүт баары аттин гана деген сөздөн башка эч нерсеге жарабайт. Ошондуктан менин боордошторум, жараткан гана жар болсун. Инсап берсин, сабырдуулук берсин. Эч кимге кор болуп ыйлатпасын. Башка аргам жок. Мына ол менин бүтүндөй жан дүйнөмдүн түтөгөндүгү, жан дүйнөмдүн сыздагандыгы, жанчылып, эт туурагычтан чыгып аткандай болгон абалымды түшүнүңүздөр. Көздөн жаш чыкпаган менен көөдөндөн жаш чыгып, ушунчалык мукурадыкпы биз? Эмнеге ушул боордош мамлекетке бир телефон чалып, бир кичинекей коридор түзүп, өз элин алып чыгып кеткенге эмнеге жарабайт? Ушунчалык кемчонтой болду. Ушунчалык боору жок, ушунчалык кайдыгер, ушунчалык таш боордукка кептелдикпи? Жараткан жар болсун, күч берсин. Жакшылыктан үмүт кылалы. Бирок
Бұл бийликтен менин үмүтүм жок. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, алты саныңыздар аман келип, эли жерге аман жеткен күндөрдү насип эткен болсун.